мына өзүңүздөр бул автобус менен жүрүп атасыздар. Ушуга биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич шаарды оңош керек, смог маселесин чечиш керек, пробка маселесин чечиш керек деп бизге тапшырма берип, түздөн түз президенттин жардамы менен ушу 1 миллион 100 миллион долларга биз автобус алдык. Эми ушул автобустар дагы 5-10 жыл минип талкалап, бул деген содержать этиш керек, эксплуатировать этиш керек, жакшы водительдер айдаш керек. Кандай гана предприятие болбосун, бизде рентабельный болуш керек. Коммерческий пайда табышыбызды рентабельный болуш, бул содержать этиш керек да. Ошон үчүн тариф маселесин мен салыштырып көрдүм. Биз такай бир жакшы нерсени коңшу мамлекеттер менен салыштырабыз, коңшу шаар менен салыштырабыз. Анан бул жагына келгенде биз салыштыргыбыз келбейт да, бул жагынан да салыштырабыз да. Баазы коңшу Ташкент, Алматыга караганда биз андай бийик кылбайбыз, андан ылдыйраак кылабыз. Элибиздин баягы потребительский координасындагы эсептеп атабыз. Бул оптимальный кылып азыр общественный слушание койдук. Эми шаардык кеңеште карайт, оптимальный кылып бирок бааны карашыбыз керек. Карабасак болбойт. Мына келген автобустарды бат эле биз 5 жыл менен талкалап дагы эле бюджеттен ошончо акчаны таба албайбыз да. Ошон үчүн муну шаардыктар туура түшүнүш керек. Буга каршы болгондор да бар, жок макулмун дегендер да бар да. Ошон үчүн общественный слушание ошон үчүн кылып атабыз да. Элдин мнениясин сөзсүз угушубуз керек. Учитывать этебиз, анан сессия көр кеңешке киргизип атабыз. Депутаттардын өзүнүн мнениясы бар, антимонопольныйдын өзүнүн мнениясы бар. Баардыгын закон ченемине карап сессияда чечебиз, болмаса чечиш керек негизи. Мына энергетика маселесин деле карап көрсөңүздөр, биз 30 жылдан бери энергетиканын тарифин айтып атабыз да. Анан жалаң эле кредиттин эсебинен ала бергенбиз. Ушу энергетиканын көпчүлүк бөлүгү ушу энергетика системасына кеткен да. Ал кредит деген эмне? Кредит деген сиздин, менин, баарыбыздын төлөгөн налогубуз да. Ошонун эсебинен биз төлөп атабыз. Эми буну градация кылыш керек, мынагы малоимущийлерге өзүнчө тариф кылыш керек, дифференцированный тариф кылыш керек. Бирок кандай мекеме болбосун, эгер рентабельный болбосо, өзүн содержать эте албаса, ал эртең эле ушундай акыбалга келип калабыз да, 30 жылга келген акыбалыбыз.